Биз конференцияда көтөрүп чыккан, мен Айтбаевдин атынан атайын доверенность менен чыккам. Ал ушул Маликанын маселесин көтөргөн үчүн улуттук университеттен мыйзамсыз иштен чыгарышты да. 50 жылдык стажы бар доктор наук профессорду сырып кылган демиш болушуп чыгарышты. Эмне үчүн көтөрүп чыкты эле бул маселеничи? Эми улуттук университетте бир академик коррупциянын бир өзгөчө түрү бар да. Булчу мына ошондой тымызын бийликтегилер жасашат да. Вот баарыңыз айткам, ошо Малика деген бизде иштейт. Илгертен бери иштейт. Ошол жерден кандидат наук болгон. Баарыбыз тааныйбыз, университеттин баары эле тааныйт. Сапар Исаковдун жубайы. Түптүс кара кече жубайы. Ошол баягы 3 кызды болду деп 18-жылы 3 сентябрда бүт сыртта маса тарабады эле, куттукташкан. Азыр ошондо эле ал ошондон бери келелек, анткени андан кийин дагы 2 төрөдү го. Отасыңар мына келелек. Ошо 3 сентябрдан 18-жылы 3 сентябрдан баштап туруп Малика вообще жумушка келелек да. Буну фиксировать эткен фактылар атайын кызматкерлер бар да. Бирок ошого карабай тиги эми себебин түшүнсө болот, анткени бул эмнеге антип атат дегенде министрлик түшкөндө жумуш жок жүрүп калган, бул канатчы. Анан ошондо канатта карай жумушка алып келиш үчүн Сапар Исаков, мен точно бул маалымат мен билем, даже мындай болгон, адам кулон кантип алышкан. Мен ошол жактагы иштеген кишилер мага айтып беришкен. Кандай болгон, анткени ким өзү айтып калыптыр. Президенттик выбордун астында мен студенттерге жолугуп ошол жерде өзүмдүн оюмду айтайын. Улуттук университетке пландаштыр дейт. Баягы 5 олгур Темиргечи. Темир да бизде иштеген. Сапар Исаков экөө азыркы Бейбутова декан болуп жатпайбы, международный факультетте иштешет булар, иштешип келишкен. Ошон үчүн аны да ошол жака алып кеткен Сапар Исаков болчу. Темирда аякка баргыча бизде япондук борбордун директору болуп иштеп аткан ал кишичи. Баары тең жанакы эл аралык факультетинде сабак беришчи буларчы. Биздин кадрлар, биз жакшы билебиз бул балдардычы. Анан кийин Айтбаев президент айтып калат экен, ошол жака мени пландаштар ушул жерде чыгып туруп, анан өз позициямды айтайын деп. Жээнбековди реклама кылыш керек болчу да, элдин астындачы. Анан ал айтып туруп, аякка эмес башка окуу жайды тандабайсыз дейт. Анан эмнеге десе, аякта чоң проблема болот. Эмне болду дейт. Ошо проблема. Адам кулу иштей албай атат деп коет. Анан да адам кулун алган дейт, анан кийин эмне болду десе, талай айтат да, ким канат бош жүрөт депчи, баягы министрден кетип, анда болсо апарга деп ушуну алып келишкен. Вот ошон үчүн баягы Сапар Исаковго бир услуга кылайын деген го, бул өзүнчө бир башкача. Анан аял төрөгөндө аерде дагы ал сөз каяктан тарап кетет. Айтбаев каяктан билет? Ал төлөп аткан бухгалтер аңтарбайт да. Анан ошо арак ичип, тамеки тартып отуруп, биз тамеки тарткан арак ичкен кыздар бар ал жерде, тиги мугалимдер өзүнчө мында отуруп алып. Анан каткырып күлүшөт. Тиги памперске деп айлыгын калтырдык деп. Ал сөз бирөө чыгып кишиге жетип калат, якасы жетип калат да. Анан ал киши көтөрүп чыгат. Көтөрүп чыкса, тастыкталып калат. Тастыкталып калат бул нерсечи. Анан кийин точно датасын айтпадым, 90.751 сом төрөлгөнү билинет дагы. Анан ал киши аны жазып туруп, фильм полиция өткөзүп салган. Акчаны кайрыгыла депчи. Сапар Исаковго жазгам да. Менде азыр өзүм алып келбесим. Ачык саясаттан кесипке ушинтип сени жамандык кылып атат. Эми премьер-министрге 90.000 акча эмес, уят кылып атат. Буну токтотуңуз, чара көрүңүз буга деп жазган арызы да бар Сапар Исаковго. Бул экинчи арыз экен. Незаконно уволить эткен болчу эмес. Ал эми жанакын жазганы да бар. Анан ошентип результаты эмне болот? Бүгүнкү күндө ал иш финансовый полицияда каралып атат. Тергөөчүнүн фамилиясы Орозалиев. 2 жыл болду карап атканда. Вообще жылбайт. Сапар Исаковдун вообще мүмкүн эмес аны жылдырганга. Анан кийин атайын даже Сүйналип деген ошолардын командасына келип таза жылдырбай койду алчы. Анан Жээнбектин учурунда бирдеке кылабыз десек, вообще жылдырышпай коюшту алчы. Мына эми өткөндө Айтбаев, мен анын доверенный лицосу катары, анан Сулайманова деген экономист болуп туруп, финансовый полицияга бардык. Жамкеевке жасылсак, помощниги кол бошойт, эмне маселе деген биз айтсак, анда силер ишиңер берде турбайбы? Ана начальник следствиеге киргиле деп, мен азыр айттым, Алиев Элдияр дегенге киргизип койду. Ал киши эми контролдон бүтүрөбүз деп атышат. Эми буну тергөөнүн мындай
акылдың деле аябай жакшы иштегендер киши кереги жок. Просто эле 2-3 бүгүнкү күнгө чейин даже документтер выемка кылбаптыр. 2 жылдан бери приказдарды выемка кылбаптыр. Болгон эле выемка приказдарды соответственно эле 2-3 кишини суракка алып туруп эле тактап туруп, анан кийин шотный палата тем более текшерген, акча берилген, такталган. Болду, сотко өткөзүп коюш керек болчу. Мына задницадан чыгышканда. А экинчи октябрь кафедан отуруп атайын вопрос об изменении учебных нарушений в дополнение айтпайбы 05-тен бул от 0,5 на 1 ставка деп турдум. Деп турат экен мынакей. 2 октябрга чейин ал бир ставкасы жок болчу. Буну мыйзамсыз калып бул арты менен чыгарганда. Ошону айтып атат. Эмне үчүн бул? Ошол жана ким үчүн? Маликанын маселесин көтөргөн үчүн. Мынакей 30-да дейт, мынакей 30-да дейт, мен жазып атам дейт мына. Мен мага бир ставка бергенге болбойт. Мен 5 жылга чейин эмем бар депчи теге. Келишим бар. Келишим. Мына мамлекет эки текстпе келип алып туруп, эки барактан туруп узартып атат дейт. Ананчы. Ленин району прокуратурасы тактап атат дейт, анын бар дейт. Протокол турат дейт мына 3 барактан турган. Буну ошол сен Маликанын маселесин көтөрөсүң деп туруп, анан жанакы жумуштан алып чашканда мыйзамсыз